1 секунддук катадан медаль башкача болуп калат да. Эчким уя албайт, что кыздар күрөшүп атат деп. Сүйүнүп атышат. Мунарбекти баягыда эле чыга калды болуп, ал мурун призер мира болгон, студентов болгон. Но тренери жакшы, ал кичине балдар сүргөн да, алып койсо деле болот эле. Демек, ачка калып, тамак жетпей алды деген сөз калп экен да. Ак жолдун тутулкасына тартып койду деген оюңуз барбы? Бар. Казак тарапка. Бар. Ак жол жана выступлениеде айтпадыбы Махмудов? Мен бүгүн эле баштайм. Баштабады. Өзбекстан бюджеттерин көтөрүп Ооба, социалдык тармактарда да чыгып кетти да, консервалар менен пловдорун алып барышып деп чыгышты. Киргизбейт тамак. Акыркы Парижде болуп өткөн Олимпиадада кыргызстандыктарды кубандырган 6 биздин спортчулар медаль алып келди. Албетте, биздин атлеттердин аркасында аларды машыктырып, аларга дем күч берген биздин атактуу тренерлерибиз бар. Бүгүн алардын бири менен биз атайын маек куруп, негизи эле Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү спорттун өнүгүшү, Олимпиадага Лос-Анджелесте өтүүгө кандай даярдыктар бар деген суроолордун тегерегинде ага жооп алып көрмөкчүбүз. Уруксат берсеңиздер, анда тааныштырып өтөйүн. Касенов Шаршан Рахимович биз менен бүгүн маек курмакчы. Саламатсызбы агай? Убактыңызды бөлүп, бизге ушундай уруксат берип, суроолорго жооп берүүгө макул болуп атканыңызга ыраазычылык билдиремин. Эң биринчи эле башында айтып өткөн эле Парижден баштасак. Чындыгында эле өтө кубаныч баарыбызга тартуулаган бул Олимпиада болду. 6 медаль биздин Кыргыздын тарыхында болуп көргөн эмес экен. Мунун баш атында эмнелер болду? Буга даярдыктар кандай болду? Ошондон сөздү баштасак. Саламатсызбы баарыңар. Значит, бүгүнкү биз Парижге келгенде аябай баарын анализ кылдык. Чын эле бул чоң жетишкендик. Могу 3-4 жылда биздин балбандарыбыз көндүрүп койду 1-орунга. Бүт баарыбызды чемпион кылып койгондо, Олимпиада бул Олимпиада. Канча трагедия болду, канча эме болду башка командаларда. 200-гө жакын команда болду да. Анан ошо айткым келет да, эмне үчүн ушундай результат болду? Бул талыкпаган эмгек, тренерлердики, спортто иштегендердики бүт баарыныкы да салымы чоң ушул результатка. Анан бул күрөш бизде илгертен эле результативный, жакшы жыйынтык берген спорттун түрү да. Мындай карасак, мурун тиги эң биринчи алтын медаль спортто кырсаңып келген Володя Соколов болчу 1-жылы Токиодо. Ошондон бери биздин балбандар аябай жакшы күрөшүп келатышат. Союз тараганда кичине кыйналып калган. Тренерлер кетип калган. Анан содага тиякта кетип калган да. Но калгандары мына бүгүн результат көрсөткөндөр өз жемишин көрүп атышат. Ошо жемишин көрүп атышат ушу тренерлерибиз. Мен бүгүн эмне дейм? Ошондо түрткү бергенден бери биздин греко-римский күрөш жанагы кадет арасында, юниор арасында, взрослый бүт баары призер Азии. Бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө команда 1-2 орундан кетпейт. Команда Азияда канча эл жашайт билесиз? Дүйнөнүн жарымысы Азияда. Ошол баары утуп аткан ушул балдар. Анан командалык ошо кадет арасында, юниор арасында постоянно тройкада. Ну, чоң балдар арасында мына көрүшүп атышат, могу олимпийский циклда бүт баарын утушту. Греко-рим и кыздар. Кыздар утканда мына көрүп атабыз, 2 цикл утуп атышат. Мына бияктан мына 2 медаль. Эми ушул азыр кыздар жөнүндө ошо суроо бергим келет да. Аркасынан улап кетчү дагы биздин жаш муун спортчу кыздарыбыз, атлеттерибиз өсүп келатабы? Биздин кыздар баары сулуу да. Байкадыңар, хоть подиумга коесуң. Ооба. Анан ата-энелери көрөт да. Сулуу кыздар да азыр аябай көп күрөшөт, жаш кыздар. Нурзат бар, Сезим, ушундай көп кыздар. Демек аркасынан өсүп келатыптыр. Анан Капарбек кызы дагы Билимбекова тоже кандай. Баары сулуу, баары берип атат. Такай
естүү кыздарын берип атат күрөшкө. Уже эч ким уялбайт, что кыздар күрөшүп атат деп. Сүйүнүп атышат. Президентибиз аябай жакшы мактап атат кыздарды. Ооба, туура айтасыз. Мамлекет тарабынан да аябай колдоо азыр жүрүп атат да, спорттун ар түрүндө. Спорт зал салып берди кыздарга. Ошол жака американец, Европа, Азияда баары келип тренировка кылып, биздин кыздар менен кичине күрөшүп кетели деп келип атышат ушул залга. Анан вольный борьбадагы могу циклда аябай жакшы иштебеди. Эркин күрөш, Эркин күрөш. Алдыдагы жакшы результат көрсөтпөдү. Ладно, биякта күрөшө албагансың, но стабильность туруп калды. Уже призер, чемпион мира. Ал тармакта өнүгүп атат. Кетти, өнүктү. Эми келиңиз, жалпы ушул негизи эле олимпиада деп атпайлы, ар бир спортчунун бул өзүнүн кыялы, алды койгон максаты олимпиадага катышуу жана албетте ал жерде болбоду дегенде медальга айлануу же болбосо алтын алуу. Биздин спорттун ушу олимпиада түрлөрүнүн башка тармактарын кантип өнүктүрүшүбүз керек? Себеби аксап атканыбыз көрүнүп эле калды. Бул в основном база, она тренерский штаб. База, тренер. Бул основной болуш керек да. Биз, по-моему, азыркыга чейин могу азыркы Садырнов Кожоев аябай тренер колдоп атпайбы? Ооба. Андай жок болчу. Жакшы. Азыр колдоп атат, уже тренерге кетип калгандар кайта келип, уже иштеп атышат. Спорттун башка түрлөрүндө дагы, уже башкалар келип иштеп атат, уже 10 жылдан бери. Но азыр дагы көбөйүп барат тренерлер. Жакшы. Азыр базаларды салып атат. Частыларда база, күрөш залы, башка залдар кылып. Стадиондор оңголуп атат. Негизи көрүп кубанасың да. Азыр кыдырып келдик, Кыргызстанда 10-15 чоң стадион салынып атат. Спорт залдар салынып атат. Бул укмуш да. Бундайды биз 10-15 жыл мурда ойлогон жокпуз, мондай салынат залдар, мондай көңүл бурулат деп. Анан аэропорт келгенде эле сыйлыктарын берип атат. Президент урматтуу. Кандай спорт өнүгөт деп ойлойм, жакшы жолдо, түз жолдо турат. Демек, бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан, бийлик өкүлдөрү тарабынан спорттун ар тармагын өнүктүрүү боюнча чындыгында эле мен да байкап атам, колдойм, кубанам, жакшы жылыштар бар алдыга көздөй. Бул сөзсүз түрдө жемишин берет. Берет, уже берип атат. Бокска кичине көңүл буруп койду мына. Мунарбек, конечно, азамат да. Азамат. Айсулуу кыз келиндер арасында күрөштө жол ачса кыз келиндер үчүн бокс тармагынан Мунарбек ачты десек болот. Анын аркасынан плеядалар өсөт. Кетет. Тренер иштеп атат кызы. Мунарбекти баягта эле чыга калды болуп, ал мурун призер мира болгон, студентов болгон, Азиянын призеру болгон, дүйнө чемпиону бронз медаль болгон. Медали болот жакшы, алтынга да татыктуу. Келиңиз, эми ушу Мунарбек жөнүндө сүйлөшүп калгандыктан, Мунарбекти жалпы кыргызстандыктар жана дүйнө эли ушул Париж олимпиадасына барып күмүш медаль утканда билди. Мунарбектин ушу Париж олимпиадасына баргандыгы боюнча, анын ал жердеги күрөшү боюнча, тренерин барбай калгандыгы боюнча ар кандай социалдык тармактарда сөздөр кетип атат. Сиздин ушул боюнча пикириңизди уккубуз келет да, канчалык деңгээлде тренерин барбай калгандыгы туура эмес болуп калды, канчалык деңгээлде анын баягы алтын алышына балким артка тартып койду барбагандыгы деген да. Бул тренер барбаганы мен анча көп трагедия көрбөйм. Себеби башкы тренер барыш керек. Бир участникке дагы бирөөнү кошушту, кыйын да. Анан регистрация барса, трибунада отуруп калат мендей. Залга киришпейт. Ошон үчүн тиги сертификат болуш керек, плюс регистрация болуш керек. Ошонун баары мындай трагедия кылып, соц тармактарда көп нерселерди туура эмес жиберип коюшат. Анан баарыбыз ошону ызылдап көрүп калабыз. Болбойт андай. Жакшы эле бүт өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөттү. Баарыбыз көрдүк, специалисттер айтып атат, аларды уктук. Но тренери жакшы, ал кичине балдар сүргөндө алып барып койсо деле болот эле. Эми аракет кылышты, но кыла албайбыз окшойт регистрацияны.
жетишпей калышты окшойт да. Видимо, Себеби дагы бир аягын алып калбады лицензияны. ооба, лицензияны аягында Таиландтан алынып калды, жетишпей калдык деп айтышты. Возможно. Демек буга чейин Мунарбеке балким утат деп же болбосо лицензия алат деген ой жаралган эмес экен да. Жок, ал ойду мындай эле коюп коюш керек. Ал ойдон эмес. Ага ишене жүргөн. Как это 23-жылы эле коло медаль алган. Ташкентте 1 жыл мурун эле алган. 1 жыл мурун. Железный олимпиец, аны барбай калат. Жок. Ага аягына чейин терең ишенген федерациядагы спорт жетекчилер дагы. Мунарбек боюнча билдик да. Эми дагы ушул биз баягы эл арасында кеп жөнүндө сөз сүйлөп калбадыкпы, сурагым келет да. Негизи эле биздин спортчулар өзгөчө ушу балбандарыбыз барганда биз сыналгыдан көрүп аттык да. Көп айтып атышты, чарчап чыгып атышты, уйкулары канбагандай чыгып атышты, ачка болуп аткандай чыгып атышты, тамакты туура эмес жешкен окшойт деген бир дагы бир соц тармактарда ызуучу сөздөр чыкты да. Сиз ал жерде аралашып жүргөн адам катары эмнени айта аласыз? Балдардын даярдыгы аябай жакшы болгон. Мен күрөш залында көбүрөөк болдум. Бокска жанында болдум. 1 саат 2 саат. Даярдык жакшы болду. Уктап чыгышкан мен көргөн жокмун. Адаптация болбой калды деген сөздөр болду да. Адаптация болду. Учулет жүрүштү балдар спасыбай. Мындай Жоломанды көп айтып атат. Жоломанга тиги Фумита деген гениалдуу. Албетте. Балбан ал. 5 жыл эчме көргөн жок. Аны Жоломан утуп алган Белградта. Утуп алып дүйнө чемпиону болбоду. Чемпион 2 жолу болду. Ошол жерде берден алар тептең өкө. Кимге жакшы Аллах колдосо ошо алып келет. Бир эле 1 секунддук катадан медаль башкача болуп калат да. Жоломан аябай жакшы күрөштү. Ал мен дагы. Но аны кармай болду өчүн прием. Тиги себеби защитаны коп койду. Жоломандын коронный 2 приемуна. Ушул. Анда демек ачка калып, тамак жетпей алды деген сөз калп экен да. Мен болгом. Ар бир олимпиадада барганда мен деревняда болгом. Там 5-10 миңге зал салат. 5-10 миң кишиге. Ошол жакта бүт дүйнөдө кайсы кухня бар ошол жакта. Прям мындай эле жазып турат. Муслим кухнясы, тигиндей, араб, бүт баарыныкы бар. Кандай гана соктор, бүт баары бар да, бүт жактан. Аяктан даярдык көргөндө булар чоң конкурстан өтөт. Отбор. Ашкананын түрү бар экен да. Түрүнө менен бүт дүйнө катышат конкурска. Анан өтөт аякка. Анан кандай чай, кандай эт, кандай ошо поставщиктер дагы чоң конкурс өтөт. Сан врачтар жүрөт. Мен каждый барат. Там ошо кухня күнү түнү иштейт. Таңкы саат 5-те барсаң иштейт. Эми тамак баары даяр. Баары бүгүн даярдалган тамактар. Андай ачка деген бул тетиги жомок. Азия оюндарында ушундай, универсиадада ушундай. Биз көргөнбүз да. Эң тандалма тамактар. Круглосуточно. Могу айта беришет, көрбөгөндөр, там ачка калды. Анан специфика бар. Таразага түшөт 8-те. 8:30-да тияка барбай эле бульон ас экен тиякта. Бульон даярдап, тог алып барып бышып коюп эле бат бере койгон 15. А тамак там аябай кенен деревня. Бүт деревняга киргендер 10-15 миң киши. Бүт медицина каралат. Медицина центр бар. Албетте кандайдыр бир химиялык заттар кошулуп кетпеш керек, спортсмендердин денсаулыгуна зыян келбеш керек. Допинг деген бар. Анан айтып атат, Өзбекстан бюджеттерин көтөрүп Ооба, социалдык тармактарда да чыгып кетти да, консервалар менен пловдорун алып барышып деп чыгышты. Киргизбейт тамак. Балким алар спортсмендер менен кошо эле кетип спортсмендердин жанында жүргөндөр. Жок, киргизбейт тамак. Тамак киргизбейт. Иште киргизбейт, тамак жетиштүү. Единственный мурун мындай болчу. Дом России, Дом Америки, Дом Кыргызстана сыртта. Мурун жок быйыл.
Андай ошого спортсмен чакырып сыйларчы, чай берчи, ошо сыйларчы, ушундай болчу. Ошого может ушуну дом кылып алгандыр эми Өзбекстан. Анан тиякта биз биякта соцсеттери Отозбек, казак, биз тиякта мындай уюштурганбыз, бирге жүрдүк. Ынтымак, достук аны байкалып аттык, биздин баягы боксчубузга, сыймыгыбызга да ошол жерден ооба жардам берип атканын. Бул сөздөрдүн келип чыкканы жоламандан тышкары дагы ушу биздин айтылуу атактуу спортчубуз Акжолдун күрөшүндө да келип чыкканда, Акжолдун тупкасына себеби биздин казак боордош балбаныбызды буга чейин 3 жолу утуп жүргөн экен да, утулуп калган себептери эмнеде деп. Ошондон дагы элде кичине мындай ойлор пайда болду. Мен жанында болдум. Күрөшүп атканда Парижде жанында болдуңуз. Жанында эмес, трибунада карап турдуңуз. Көрүп аттым. Там болдубу, болгон жокпу, жанагы нарушение, буту тийип кетти деген. Чыкканда эле база калды. Ооба, айландырып Айлабы сразу бросок эле, партер коюп эле, айландырып 8 бал алып койду. Анан эле үстүгө көргөн жокмун. Челенджди басты, буту тийип кетти дейт. Биз көргөн жокпуз. Аяка киришти го бирөө. Казакстан жактан. Анан эле ошончо 8 бал алып койгондо биздин кичине келип кетти окшойт. Акжолдун. Что-то не понял. Аны утуп коет деп ойлогом, даже 8 балдан корккон жок. Кайта эле 8 бал алып коет деп ойлогом. Анан эле что-то күрөшпөй койду. Жакшы. А так Акжол аны теге сүйүндү, аябай. Тартып койду деген оюңуз барбы? Бар. Казак тарапка. Бар. Менин бар. Тарынбасын казактар. Биз Париж жөнүндө сүйлөштүк, эми өттү, жыйынтыгыбыз Кудайга шүгүр. Жакшы. Алтын медаль тарыхта алып көргөн эмеспиз, алып атабыз. Андан тышкары мынакей биз баягы саны менен сапатына салыштырып келгенде 1-орунга чыктык. Кыргызстан канча деген мамлекеттердин арасынан биз 1-орунда турабыз. Бул биз үчүн өтө чоң сыймык. Эмегениз алдынгы көстө кадам таштасак. 4 жылдан кийин Америка Кошмо Штаты, Лос-Анджелес. Даярдыктарыбыз кандай? Бүгүндөн баштап эмнеден башташыбыз керек? Акжол жана выступлениеде айтпадыбы Махмудов? Мен бүгүн эле баштайм. Баштабадыбы? Ошол күнү уюштуруп баяка биздин спорт залга барабыз, ошо футбол ойнобуз 3 саат. Баштадым деген. Ошол эле күнү келип балдар менен баштадым деп. Элге айтып койдум, мына биякта ойноду. 3 саат футбол ойноду. Анан могу пандемия убагында биз залыбызды подпольно ачып бергенбиз. Ал травмадан кийин болгон. Ооба. Тренажерный залды, бияк залды, бир ковёрду жасап бергенбиз. Остальное болду. Биз могу Дордой спорт клуб могу предолимпийский годдо аябай көп салынбоштук. Эми ой албай эле айтайын. Анан биздин балдар 4-тө күрөштү. Тиякта. Греко-римский бүт эме биз биздин мүчө алар мүчөдө биздин спорт клубда. Анан алар ушу 4 жыл аябай иштешти. Аны көрдүк. Анан Азат Эркинбаев менен Улуу Карачолоков, тренерлери, Ильичин тренери Махмудов Хаким и Ахметов Мейрамбек постоянно келип айтып атышты, как они готовятся. Алар анан даярдык аябай жакшы болду. 3 жыл бүт утушту. Эмне бар? Жыйынтыкта жакшы болду. Жыйынтык жакшы. Эми биз менин оюмча Акжол мен баштадым дедиби? Ошондой эле баштап, ошондой эле жардам бере беребиз. Главный бизде Олимпийский комитет представитель функции тиякта. Бар документ. Анан спорт комитет бүт каржылайт. Спорт комитет. А биз федерация, биз жардамчы болушубуз керек. Жакшы жардамчы болуп бердик деп ойлойм биз. Анан биздин Дордой ассоциациясынын жетекчилери жакшы салым болушуп атсак, биз жардамчы болуп жүрөбүз. Болду. Акыркы суроом, ошо кыскача жооп берип койсоңуз, себеби спорттун жетишкендикте албетте спорттагы мынакей ааламдашу мезгилинде күндөн күнгө тез өзгөрүлүп алдыга кетип аткан мезгил.
Муну биз эле айтып аткан жокпуз, карапайым калк. Муну спортчулар да, атлеттер да баса белгилеп атышат. Сөзсүз түрдө баягы массаж кылган дарыгерлер, андан тышкары диетологдор жаныбызда болсо жакшы болот эле деп. Сиздин көз карашыңызча, чындыгында эле алар биздин спортту өнүктүрүүгө, олимпиададан алтын алууга канчалык жерде жардам берет? Мен айтып коеюн, бизде врач бар да, врач бар. Жалпы. Анан жалпы врач. Анан допинг контроль деген бар. Допинг контроль ошолордун офицерлери любой жерге келип калышы мүмкүн да, текшерип. Ошон тамак аябай көзүмө дейт. Анан тамакты караган врачтар бар. Диетологду билбейм, диетолог биз өзү билебиз, тренерлер билет, там жооп беришти туура. Анан Бирок эгерде каражат болуп калса, жандарын ала барса, дем күч береби деген сөз да. Алар вес куйт. Баары вес куйт. 6-7 килограммдан. Эмнени жейт алар? Алып барса бусулат, вес куйт. Анан тиякта тренер ала барат. Бияктын тооктору, бульон бияктык болсун депчи. Ошон үчүн эме бир плиткалары бар. Бул жетишпейт эмес. Бул оперативное реагирование тараздан кийин. Ошол эле Ахметов ошол практика алган. Менин тренерим Ремизовдун. Демек, Кудай буйруса баягы сөз. Анан айтат го тиги тамакты көтөрүп барыш керек деп. Көтөрүп барат, нужный тамактар. Керектүү. Өзүңүздөр аны тренерлер билет. Өздөрү көтөрүп барат. Каныбек Осмонович жолу айтып койгон, мен чучук менен барсам, я көп вес куйчу да, 7-8 килограмм. Чучук жесе ал башка. Ал азырда көтөрүп барат любой жака чучук. Канча барабыз? Азия оюндарына, чемпионаттарга бирге. Ошондой алып барат, ошондой угачетте чучук. Азыр көнүп алган, аны чучуксуз чыкпайт. Рахмат, Шаршан агай, убактыңызды бөлүп, бизге кенен маек курганыңызга бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Жана сиз тарбиялап аткан ушу муундардын арасынан чындыгында эле Лос-Анджелестен биз алтынды күтөбүз. Терең ыраазычылык. Силерге да чоң рахмат.